Номер 9 Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин 11-класстын окуучусу Абдумаликова Элнура. Бүгүн биз Жокер аттуу конкурста катыштык. Бул конкурста мен Алыкул Осмоновдун жеңишпек поэмасын аткардым. Бул конкурстун негизги эле максаты балдарды патриоттулукка тарбиялоо жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин эрдиктерин даңазалоо болуп эсептелинет. Бүгүн бул конкурста Кадамжай районундагы аймактык конкурста жеңип чыккан бардык катышуучулар келип бул жерде дагы катышып жатышат. Кадамжай райондук аскер комиссариятынын 4-бөлүм башчысы капитан Райымжанов Таласбек бүгүнкү күндө жыл сайын салтка айланып калган жаш уландарды патриоттулукка үндөө максатында Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү менен биргеликте жоокер ыры кароо сынагы өтүүдө. Жалпысынан жоокер ыры кароо сынагына Кадамжай району боюнча 9 мектеп катышууда. 9 мектептин ичинен азыркы күндө 3 номинация боюнча ат салышууда. Бул ата мекендик согуш убагындагы ырлар, көркөм окуу жана жоокер ыры сынактар өтүүдө. Азыркы күндө бардык аймактардан мектептерден окуучулар келип бүгүнкү күндө азыр өткөрүп атабыз. Ачып берүү үчүн алгачкы сөздү Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Орозбаев Жеңишбек Орозбаевичке берели. Урматтуу кесиптештер, урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүн жоокер ыры кароо сынагына райондук түрдө өтөт. Бул кароо сынак салтка айланып жылда өтүп келет. Былтыр жыл өтпөй калды окшойт карап. Пандемияга байланыштуу, бирок жылда өтүп келип атат. Мына бүгүнкү ушул райондук турга жерлерден тандалып алынган, мектептерден чыгып, аймактардан тандалып алынган мыкты аткаруучулар, мыкты окуучулар келип отурат. Бул кароо сынакта бүгүнкү кароо сынакта дагы баардыгына ийгиликтерди каалайм, урматтуу окуучулар. Чындыгы таланты бар окуучулар жеңип чыксын. Андан кийин бул кароо сынактын максаты өзгөчө максаты бар. Баарыбызды, анчында окуучуларды ушул патриоттулукка тарбиялоо максаты. Мында бул конкурстун өзүнүн жакшы жыйынтык берет деген ойдомун. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланып, андан кийин кийинки турга жолдомо алышат. Баарларга ийгилик каалайм. Кийинки жылга түзүлө турган рейтингке көрсөткүчтөрдүн бири тарбиялык иш-чарадагы. Бул эми ошол Кадамжай районундагы мыкты мугалимдердин эмгектенип аткандыгы, мыкты окуучулардын окуп аткандыгына ушинтип көрсөтүп берип атабыз. Дагы ушундай ийгиликтер боло берсин. Рахмат. Талас мырза, райондук билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Сүйдүмкан Осмонова эжеге кол чабуулдар болсун. Ал эми Молдонияз гимназия мектебинин музыка мугалими Замира Кадырова эже. Калыстар тобунун төрагасы Талас мырзага алгачкы сөз кезегин берип коет. Урматтуу агай эжелер, окуучулар, бүгүнкү жоокер сынагынын катышуучулары, сиздерге биринчиден баарыңыздарга чын ден соолук. Бүгүнкү катышууда сиздерге ийгиликтер, талантыңыздарды өзүңүздөр белгилеген уровеньде көрсөтөт деп ишенем. Бул жоокер сынагы билесиздер, бул салтка айланып калган жыл сайын болот. Акыркы барып бул 9-майда республикалык деңгээлде өтөт. Кудай буйруса мен ишенем, Кадамжай районунан ушундай таланттуу инсандар чыгып, таланттуу окуучуларыбыз жогорку деңгээлде көрсөтүп берет. Агай сиздин жеңишиңиз менен да куттуктап кетейин. Кудай буйруса мен ушул окуучуларыңыз сизди уяткылбай жогорку деңгээлде эметет деп эсептейм. Бул жоокерлөрү билесиздер, бардыгыбыз баягы Кыргызстан бардыгыбыздын көздүн карагиндей деп айтып атпайбы? Бардыгыбыз Кыргыз мамлекетинде бир патриоттулукту үндөө максатында куралдуу күчтөрүндө түзүлгөн да бул жоокер деген кароо сынак уюштурулган. Бул аскерге чейинки даярдык, жаш уландарды мекенибизге кызмат кылууга, патриоттулукка, мекенди сүйүүгө болгон ышкыбоздун жаш кезден ойготуу ошол максатта түзүлгөн. Ошон үчүн сиздерге мен ишенем, Кадамжай району Кудай буйруса Кыргызстандын эң алдыңкы райондорунан болот.
эң акыркы кароо сынактарда жетет деп ишенем. Барыңыздарга ийгилик, ошондой эле ушул бүгүнкү окуучуларды тарбиялап берген ага эжекелер, сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Агартуу жагында талыкпай кызмат кылып бересиздер, кызматыңыздар байсалдуу болсун. Үй бүлөңүздөргө бактылык каалайм. Чоң рахмат. Диплому міне ақшалай сыйлығы менен мына. Сабиров мектеби. Дилрабо. Дилрабо. Бізде өтө жакшы иштеп аткан кыздар кеңешине болғанлықшы немесе бүгінгі сынақты номинациялар мен таныштырып өзіңіздерге белгілі болғандай патриоттық номинациясы, көркем оқу номинациясы бар. Бұл жақта азыр болсаңыздар адегенде жоокерлер боюнча барлық кыргыз балта чаппаган, кыржон барлық кыргыз кыргын таппаган, кылымдарга ат калбай өчөрдү кыргыз элин коң жоокерлерине демине дем кошуп, бекенге болгон сүйүүсүн алан сайын арттырган. Ар бир өлкөнүн мамлекет чокулаттаткан жоокерлер боюнча окуучубузду чакырабыз бул жака. Даяр болгон болсо, биринчи номерде чыга турган окуучу Буминжанова Парница, Фирдавс атындагы орто мектеби. Экинчи болуп чыга турган окуучуну эскертип коеюн, Асанов Умар даярданып турат. Асылбек Айбек кызы Айсежим, калгандар өзүңүздөрдүн номуруңуздар. Ата жұрттың күчін сынап, өзінчө өйді төмін жүріш қылат. Күч ошол күймей тұрған су болсы да, көк жалын ала буыру жалын шығат. Ел тынчып, жұрт кеңиген күнгер келіп, күйеліп, түн жөмірге қызын берет. Толтырып, жер сағынған оğulдарын, көл менен көзден ұчқан кеме келет. Анткени ар бир жанның күткөнү бар. Ашык жар, таныш, туған, ине-ағалар. Адамзат көзү барда көкпай калбай, жок болсо кайранай деп сагындырат. Бул жерде эне аталар, жаш карылар, түрлүү түс, түрлүү улуттун барлыгы бар. Адамзат бар кезинде көкпай калбай, жок болсо айтсыңай деп арман кылар. Эл түшөт, кеме токтойт аркан салып. Азоодой тизгин бербей албуттанып, бирөөлөр абакебай байке десе, бирөөлөр кулунун дейт жашы тамып. Күткөндөр тарай суюлганда, аксакал бир жал калды пристанда. Көп каралаш бул да кошо уулун күтөт. Күткөнү дайым жетип, дайым катат.
Жеңишбек анын уулу Жеңишкебек. Жеңиштеп жакшы үмүткө жеңиш тилеп, турмуштун жеңип өткөн күнүн арнап, ат койгон баласына Жеңишбек деп. Чалым айтпай, эне келет бир кездерде. Толтырып уыз кымыз ак кесеге, ичкинде жүргүнчүгө тартуу кылат. Жаштыгын кечигет деп уулум деп. Жеңишбек анын уулу кайран бала. Жароокер ыйманы ысык эне атага ойгонбой көп каралаш уктап жатат. Күмбөздү Варшаванын бер жагында. Ал эми ата-энеге эркелебейт, биздерге аба келип колун бербейт. Канчалык үмүт менен күтсөң дагы, калкылдап кеме минип кайра келбейт. Жеңишбек анын уулу, Жеңишбек курман болгон жеңиш үчүн ок тийип маңдайына ара жолдон атама мени өлдү деп айта бар деп сөз айткан көл толкан ортодо. Көл толуп атасына белгиледи. Антпесе кур толкундун неси керек? Бирок да үмүт кургун уюнда. Атасы кайра кетет, кайра келет. Кой ата, жолдош болбо жок пайдага. Жол карап көл боюна ат байлаба. Жеңишбек, сенин уулуң жеңиш күнү. Жадырап келип турат жыл айланып. Мелеркижан кыз Атыргүл Атыраев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу. Акчалай сыйлык.